Талиева Камила Абдразаковна сөз берилет. Урматтуу алып баруучулар, башында бербегиле. Башында берип Эмес Камила Абдразаковна, төрагалык кылуучулар. эмне десеңер ошо дегиле бербегиле. Мен убактымды кайрадан бергиле. Бергиле кайрадан менин убактымы. Акылбек Сөмөкич, мыногу кыргыз, казак озеки чыгармачылыгында жомокторунда бир жакшы сатиралык персонаж бар да, Алдар Көсө деген. Мен эми персонально атабайын азыр. Айрым министрлериңиз Алдар Көсөлүк болуп, айлакерлик менен кээде айткан сөзүн аткарбайт. Бул эмне деген? Мен эмкиде айтамын. Кимдер эмне деп атат? Мына мен сизге сентябрь айынан бери 56 кат жолдогонмун. Былтыркы жыл абдан катуу мактап койдум эле да. 4 айда катуу иштедиңер деп, бир ушундай өкмөттүк күндө. Бүгүнкү күнү бар бир катты карап чыктым. Бир катка дагы бир жооп жок. Эми министерстволор боюнча отчет даярдап, май айында бир билдирүү жазайын деп атам ортоңку трибунадан. Төрagadan 10 мүнөт убактым бар алып. Өтө жай кыймылдап атасыздар. Бул быйылкы жыл ыкчам кыймылдагылачы, ыкчам. Анан мен кече сизге өзүңүзгө да киргенде айттым эле, айыл өкмөттүн эмеси эмне болду? Имараты. Чечилбей келет 2 жылдан бери. Өзүңүз жанагы аял менен жолукканда Лейлекке барганда айткансыз. Эмне болду ошол? Сатып алуу зданияны. Максат айылын айтып атасызбы? Жок, Жаңжер айыл өкмөтү. Сизди мен билетти айтып атам. Өткөндө сизге киргенде айттым эле го. Жок, жанагы рыночный комплекстин ичиндеги зданиясын айыл өкмөткө сатып алды деп аткан жерби? Азыр ошонун жолун иштеп атабыз. Частный компаниядан кантип өкмөткө сатып алабыз. Оценкаларын бүтүрсө май айы менен бүтүрүп беребиз. Себеби 1,5 жылдан бери айыл өкмөт башчы 52 градус болот жайында. Жанагы вагонеткада отурат да. Кече президентке айтсам ал киши дагы таң калды да, болбош керек мындай депчи. Ошон үчүн ушуну эртелетип берсеңиз, мен башка эми абдан убактыбыз тар экен. Много жерде бүгүн цифраларды карап отурам да. Жоопкерчиликсиз түрдө статистикаларды айтып атат да бул жерде. Ката министрлер. Мен өздөрүнө мына азыр бүт фиксация кылып алдым. Өздөрүнө кат жазам министрлерге. Туура эмес цифраларды берип атасыздар. Ойлоп атасыздарбы бизди билбейт маалыматты деп. Мен азыр персонально дагы айткым келбей турат да. Просто уят кылгым келбей атат. Туура эмес цифраларды берип атасыздар. Билим берүү министри, сизге суроо. Бюджеттин канча пайызы маянага которулат? Мен бая күнү сиздин бир интервьюңузду угуп калып аябай таң калдым да. Канча пайызы? Жалпы бюджетиңиз канча пайызы бюджетке Камила Абдразаковна, бүгүнкү күндө бюджеттин 92% маянага которулат. Ошода 92де уктум, мен таң калып атам да, анда сапатка, анда башка реформага бизге эчтеке жок, жөн эле баягы күндө жесем күндө жок болуп эле жеп коюп отура беребизби? Анын ичинен мектеп тамактануусуна 2% коммуналдык чыгымдарга да кетет, өнүгүү каражаттары. Жалпы канча бюджетиңиз? Жалпы быйыл 41 миллиард мектеп билим берүү системасыныкы, бала бакчаларды колсо 7 миллиард 800 миллион. Мына 12 жылдык өтөмүн деп атасыз. 92%ын сиз маянаңызга кетирип отурсаңыз, кайдагы реформа? 12 жылдыкка өтүш үчүн сиз экөөбүз абдан чоң даярдыктан өтүшүбүз керек. Мектепте класстар 30-40тан окуса, кайдагы 12 жылдык? Кайдагы эски шкаф, мебелдер менен отурса, тыгылып жашап атса балдар? Кайдагы 12 жылдык? Биз 10 жылдыкты, 11 жылдыкты уюштура албай атабыз. Китеп боюнча мен мына азыр абдан көп материал даярдадым, жакында билдирүү жазайын. Өзүңүзгө да өткөндө айттым. 5 ай калды 1 сентябрга. Иш жылган жок китеп боюнча. Качан даярдайсыз китеп боюнча? Бүгүнкү күндө биринчи сурооңузга 12 жылдык боюнча даярдык буга чейин деле жүрүп келген. Сиздер билесиздер, балдардын саны көбөйөт. Дал эле ушул балдар окуйт, билим берүү азыр окуп аткан мектептеринде. Бүгүнкү күндө нулевой класс, өзүңүз билесиз, ар бир мектептин базасында ачылган. Ар бир мектептин базасында ачылган. Ошол дүйнөдө 6 жаштагы балдар 1 класска барат. Китеп маселеси боюнча жылда бөлүнгөн каражатка, мисалы үчүн былтыр 152 миллион бөлүнгөн, 26 окуу Долдуруш Шашевна, мен тынбай угуп атам интервьюларыңызды. Биринчи сапатты көтөрүп албайлыбы? Ошо бүт азыркы сапатты көтөрөлү, биринчи анан өтөлү да. Эртең же үйдө жок, же чүйдө жок калабыз да.
Андай болбойт, себеби бул азыркы трансформация толугу менен сапатка багытталган. Бул жерде инфраструктуралык биз сураган жокпуз. Толугу менен мугалимдердин кесиптик компетенциясын жогорулатуу, балдарды толук дүйнөлүк китептер менен камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө 12 жылдык дегенибиз менен Кыргызстандагы сапат мектептери 12 жылдык программа менен Кембридж системасы менен окуйт. Кыргызстандын ичиндеги эле Бишкек интернационалдык мектеби 12 жылдык система менен окуйт. Мына биз Миргүл Өмүрзакова эже менен бардык. Исфанадагы мектепте Кембридж системасынын гимназияда 3000 сомдон ата-энелер китептерин сатып алатат. Биз ошону эң жакыр айыл жериндеги балдарга жеткиликтүү болсун деген ишти алып барып жатабыз. Акылбек Сөмөгүч, ТЭЦ-теги рабочий группа эмне болду? Жооп берип коюңузчу. Күнөөлүүлөр Бакыт Эргешевич болгон, азыр айтып берет. Камил Абдуразаковна, ТЭЦ боюнча комиссиянын төрагасы менмин. Эгерде уксаңар, мен докладым даяр, доклад бере алам. Азыр мен кыскача айтып коеюн анда. Кыскача айтып коеюнбу? Же толук мен хронология айтайынбы? Жыйынтыгы мындай, жыйынтыгы азыр башкы прокуратура иш козгогон, ГКМБ тергеп атат. ГКМБ тергеп атат. Ошонун жыйынтыгын биз күтүп атабыз. Ошонун жыйынтыгынын негизинде анан кийин биз өкмөттүн токтому менен ошол чараларды көрөбүз. Бирок биздин комиссиянын жыйынтыгы бар. Биз заключение даярдадык. Биз ушул теге укук коргоо органдардын жыйынтыгын күтүп атабыз. Рахмат.